Орой адамдын балы да ачуу. Илгери өткөн заманда бир ак көңүл элдин сүймөнчүгүнө айланган бир сонун жигит болуптур. Ал бал сатчу. Балчы жигитти элдин баары жакшы көрчү. Алдынан чыкканга салам айтып, ал тургай жаш балдарга жанына сала келген татууларынан да бере койчу. Улуу адамдарды көрүп калса, колундагы жүгүн ала калып, же отурган ордунан ыйбаа кылып тура калчу. Кыскасы баарына адептүүлүк менен мамиле кылып, келген адамдын көңүлүн оорутпай, жайдары мамиле жасачу. Айылдагылардын баары анын нур жанган жүзүн, жайдары сүйлөгөнүн жана эч кимден аябаган жакшылыгын айтып мактап турушчу. Ал эми анын ишине келе турган болсок, анын саткан балы бир күн калбай өтүп кете турган. Кардарлары тимели үймөлөктөшкөн аарыдан да көп эле. Жогоруда айткандай, анын жайдары мүнөзүнөн улам айылдын баары андан соода кылганды да жакшы көрчү. Ошол жигитке атаандаш бир ташбоор, корс, орой киши болуптур. Ал ага атаандашып: "Сен бир ордуңда жылбай бал сатасың, а мен айылды аралап, биек үнүм менен катуу бакырып, керек болсо элдерди коркутуп болсо дагы бал сатамын. Көрөсүң, менин балым 2 эсе сатылат, сеникин эч ким албай калат", дейт дагы арабасына балдарын салып: "Бал, бал келди. Алгыла балдан. Балдан сатып алгыла. Ким алат таттуу бал, эң таттуу бал. Эй жигит, сен аласыңбы? Бас бери, бал ал. Эй абышка, бери кел. Менин балым эң таттуу, ал", деп кечке ушинтип кыйкырып айылды айланат. Бирок кечке бир грамм да бал сатылбайт. Аарып, чарчап, үнү бүтүп: "Эмне үчүн менден алышпайт я? Эмне үчүн менден алышпайт? Баасын да сурап коюшпайт. Балымдын алдына эч ким басып келген жок, Ал жигит болсо ордунан жылбай туруп эле кечке сатып коет балдарын", деп чарчап барып келгенде атасы: балам, сенин биек үн менен оройлоно катуу кыйкырганың гана калды. Кечке басканың гана калды. Ороңдогон адамдын иши да оң болбойт. Эң алгач сенин үнүң бийик эмес, сенин адамгерчилигиң бийик болуш керек болчу. Ошондо гана адамдар сага жакын келип, сенден балдын баасын сурап сатып алмак. Сен бал саткандан мурун, бийик бакыруудан, катуу бакыруудан мурун адамдар менен мамиле кылууну үйрөнүшүң керек болчу. Кана балам, эң оболу үнүңдү, мүнөзүңдү оңолт. Андан кийин сен соодаң жакшы жүрөт. Жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат. Күлүп сүйлөгөн адамга ачылбаган эшик жок. Ошондуктан эң оболу өзүңдү оңдо. Андан кийин соодаң оңолот деген экен.